Қазақстанда болуп жаткан акыркы окуяларга байланыштуу Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги тарабынан чет өлкөдөгү жарандарга укуктук консулдук жардам көрсөтүүнүн алкагында учурда Казакстандын аймагынан кайтып жатышкан Кыргызстандын жарандарын эвакуациялоо боюнча иштер уланууда. Атайын уюштурулган транспорт менен Кыргызстандын 14 жараны келди. Арасында аялдар жана балдар бар. Андан тышкары Нур-Султан эл аралык аэропортундагы авиа рейстердин токтотулгандыгына байланыштуу темир жол аркылуу 15 кыргызстандык мекенине кайтарылды. Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги Казакстандын аймагында жүргөн мекендештерибизди ал өлкөдө туруунун мыйзамдарын жана эрежелерин туура сактап, чагымчылдыкка алдырбай, кандайдыр бир чыр чатактуу окуяларга катышпоого, адамдар көп чогулган жерлерге барбай, жашаган жеринен алыс чыкпоого дагы бир ирет чакырат. Министрлик ТИМдин консулдук кызмат департаментинде, Кыргызстандын Казакстандагы элчилигинде жана Алматы шаарындагы Кыргызстандын башкы консулдугунда ыкчам байланыш телефондору иштеп жаткандыгын, Казакстандын аймагындагы жарандар консулдук укуктук жардам алуу боюнча бардык суроолору менен кайрыла алышаарын эске салат.